Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Азыркы карантин мезгилине байланыштуу 4-чейректи үйдө окуйбуз. 3-класс адабий окуу бүгүнкү тема эне тилим, эне сүтүм. Сабактын максаты: эне тил жөнүндө маалыматтарды билип, ар бир улут өзүнүн эне тилин сүйүү атолдук парз улуттук сыймык экендигин түшүнөсүңөр. Тил жөнүндө учкул сөздөрдү, макалдарды жана ырларды чечмелеп көнүгөсүңөр. Адабий кыргыз тилдин нормасында так, туура сүйлөөгө үйрөнөсүңөр. Сабакта ишке ашуучу компетенттүүлүктөр. Негизги компетенттүүлүктөрдөн үчөө тең ишке ашат. Биринчиси маалыматтык, экинчиси социалдык коммуникативдик, үчүнчүсү өз алдынча уюштуруу жана маселелерди чечүү. Предметтик компетенттүүлүктөрдөн ишке ашуучу: 2. Окуу көндүмдөрүн калыптандыруу, 3. Сөз байлыгын өстүрүү, 5. Аң сезимди окуу жана уга билүүдөгү түшүнүгүн айтуу менен бирге адабий талдоо жүргүзүү. 3-чейректин акыркы бөлүм боюнча кайталоо берилген. Биринчи суроо: жаздын келиши менен айлана чөйрө кандай болуп калат экен? Бул тууралуу кайсы чыгармадан окудуңар эле? Экинчи суроо: жаз мезгилинде кайсы майрамдарды майрамдайт экенбиз? Алар тууралуу окуган чыгармаларды айтып көргүлөчү. Үчүнчү суроо: чарбактын жаралышына адамдын кандай салымы бар экен? Төртүнчү суроо: үзүлбөй калган гүлдөр бактылуубу же үзүлгөн гүлдөр бактылуубу? Бешинчи сурообуз: Нооруз жаңылануунун майрамы. Бул майрам тууралуу эмнелерди билесиңер? Алтынчы суроо: сүмөлөк кандайча жасалып калыптыр? Акыркы суроо: гүл жыттанган жаз мезгили силерге эмнеси менен жагат? Анда балдар, жаңы темага чейин мүнөттүк дене көнүгүүсүн жасап алайлы. Бул көнүгүүнү класста да жасап жүргөнсүңөр. Мен сөзүн окуйм, а силер ошол сөздөрдүн коштоосунда кыймыл менен көнүгүү жасагыла. Боз үй болот тегерек, уста жасайт чеберлеп, анын үстүн жаппаса, жамгыр жаагайт себелеп. Кол манжалары менен жамгырдын дыбыраган үнүн чыгарабыз. Алакандар менен шамалдын үнүн чыгарабыз. Катуу шамал болгондо дарактар эки жакка ийилет. Колду көтөрүп, дарактарды туурайбыз. Шамалдан кийин булуттар айдалып, күн ачылып кетти. Жылмайып, күндүн мээрими менен жагымдуу маанайда жаңы темага өтөбүз. Жаңы темада текстти туура түшүнүп окуу. Алгач өзүм окуп берсем, колуңарга калем сапты алып, ар бир сөздүн тушуна коюп, адашпай карап тургула. Ар бир улуттун өзүнүн тили, каадат салты болот эмеспи? Сенин эң жакын адамың энең. Анткени ал сага ак сүтүн берип, балдейлеп чоңойткон. А дегенде апа деп тилиң чыгып, эң алгачкы сөздү энеңден үйрөнгөнсүң. Эне тили эне сүтү менен кошо каныңа сиңген. Эне тилди жакшы билгениң, энеңди жана элиңди сыйлагандыгың. Эне тилсиз эл болбойт. Элди эл кылган өзүнчө улут катары таанылып турган анын тили. Ошондуктан сен сүйлөгөн тил эне тили деп аталат. Элдин тарыхы, маданияты, салт санаасы, үрп адаты, каадат салты, келечеги да эне тили менен байланыштуу. Сенин эне тилиң кыргыз тили. Сен адегенде өзүңдүн эне тилиңди жакшылап үйрөн. Ошондо гана сен өз элиңди кадырлай билесиң. Мүмкүн дагы көптөгөн тилдерди үйрөнөсүң. Мунун өзү сенин чексиз байлыгың. Балдар, эне тилин сүйүү атуулдук парз, улуттук сыймык. Кыргыздар сөз сүйгөн эл. Сен анын бир урпагы катары ошол сөздүн кудуретин түшүнүп, баалап, өзүңдөн кийинки муунга калтырышың керек. Ал үчүн сенин башкы милдетиң өз эне тилиңди мыктылап бил. Дайыма эне тилиң менен сыймыктанып, кыргызча таза, так, көрктүү сүйлө.
Улутчул дейт билбеген, улутун кимдер сүйбөгөн, кыргыз деп келип дүйнөгө, кыргыз деп кетем дүйнөдөн, деп Байдылдас Арнокоев, кыргыз акын жазуучусу жазган. Байдылдас Арнокоевдун дагы бир ырын окуп өтөбүз. Көркөм окуйбуз. Эне тилин жакшы бил. Тоо инженер Молдобек дайым сүйлөйт орусча, привет деп кол берет, тааныштары жолукса, агроном дүйшө да же орусча так билбейт, кыштакта туулуп өссө да кыргызчалап аз сүйлөйт. Бассаң, турсаң эрте кеч, байка алардын балдарын, аталары келсе кез, папалашат ар дайым. Орус тили жылдызда, биздин улуу заманда, бирок кыргызча сүйлөбөсө жаман да. Эне тилин билбеген, эси жогун аныктайт, эне тилин сүйбөгөн, элин сүйүп жарытпайт. Балдар, текстти окуп, ырды окуп, биз эмнелерди түшүндүк? Суроого жооп берсеңер. Эмне үчүн кыргыз тили биздин эне тилибиз деп айтылат экен? Эне тилинде таза сүйлөй албай, орусча же башка тилдин сөздөрүн кошуп сүйлөө туурабы? Силер кандай ойлойсуңар? Эне тилин сүйбөгөн, элин сүйүп жарытпайт дегенге кандай түшүндүңөр? Балдар, биз тил жөнүндө көптөгөн баалуу сөздөрдү угуп, ырларды окуп, бул эне тилин дагы кыргыз элинин баалуулуктарынын бири экендигин билдик. Ошол кыргыз элинин тилден бөлөк дагы баалуулуктарын эсибизге салып атап өтсөк. Кыргыз эли үчүн эң ыйык Ала тоо. Кыргыз эли үчүн эң ыйык Манас. Кыргыз эли үчүн эң ыйык Боз үй. Кыргыз эли үчүн эң ыйык Ак калпак, Ак элечек. Кыргыз эли үчүн эң ыйык эне тилим. Эне тил жөнүндө кыргыздын улуу залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун айткан сөзү: элдин өмүрү анын тилинде. Баалоо критерийи. Балдар, үй тапшырма берердин алдында баалоо критерийи жөнүндө айтып коеюн. Силер жогоруда берилген суроолорго бышыктоо үчүн суроо берилди. Эң акырында Чыңгыз Айтматовдун сөзү айтылды. Мен аны чечмелеп берген жокмун. Ошол сөз боюнча дагы оюңарды тил баян жазасыңар, ырды жаттайсыңар. Буларга кандай баа коюлат? Башта сабакта деле баалоо критерийин карап жүргөнбүз. Ошол сыяктуу эле бааланат. Кайтарым байланышты биз WhatsApp'тан жасайбыз. Ырды айтканда үнүңөр жаздырып жөнөтөсүңөр. Эссе жазганда эссени сүрөткө тартып жөнөтөсүңөр. Мына баалоо критерийинде окуй билүүсү, берилген суроолорго жооп берген активдүүлүгү, окуган түшүндүгүн баяндап айтып берүүсү. Бул 3 критерийге тең толук жооп берсеңер, ылайыктуу келсе 5 деген баага бааланат. Бул критерийлердин ичинен экөөнө ылайыктуу болсо, анда 4 аласыңар. Бирөөнө гана туура келе турган болсо, анда 3 деген баага татыктуу болосуңар. Үйгө тапшырманы дагы бир кайталап койсом. Ырдан өзүңөргө жаккан саптарын жаттап, эсиңерге түйүп алгыла. Элдин өмүрү анын тилинде деген темада эссе жазуу. Саламатта калгыла.